Аялыңыз тууралуу 7 факт. Бул өзгөрүлбөйт. Биринчиден, аялың идеал эмес. Ага кечиримдүү бол. Идеал эркектин өзү жок, идеал аялдын дагы өзү жок. Экинчиден, кыйшык кабыргадан жаратылган аял киши. Аны түздү аламын деп сындырып алба. Аялга, падышага, балаңа жакшы мамиледе бол. Андан кийинкиси дос. Эң жакын досуң ошол. Бардыгы таштап кеткен учуруңда да ошо алдыңда турду. Кээ бир эркектер ушундай кыйынчылык учурда аялы алдында турат, анан байып өнүгүп кеткенде экинчи жаш аялды талап кылып каалап калат да. Бул адилеттүүлүк каякта калат? Ал аял сен ар дайым алдыңда турду. Эми ооз ашка жеткен учурда аны таштап башкасына үйлөнүп аласыңбы? Адилеттүүлүк каякта калды? Мурду менен жерге кирсин деген темага туура келип калбайсыңбы сен? Андан кийинкиси ырыскы. Аялың сенин ырыскың. Аны көбөйтүп алыш дагы, азайтып алыш дагы сенин колуңда. Берекелүү кылып алыш дагы сенин колуңда. Аялың ырыск экен. Ырыстардын ичинен дагы өтө керемет ырыск. Кимге салих аял берилсе, дүйнөнүн жарым байлыгы берилиптир дейт. Андан кийинкиси ал сен үчүн жаратылган. Андан кемчилик издебе. Аны башкаларга салыштырба. Ал сен үчүн жаратылган. Издешпей табышкандар дейт го. Ар кимге өзүгө ылайыктуусу туура келет дейт го. Бул сеники. Алтынчысы, анын эркелешке акысы бар сага. Эркелет. Атасынын кучагында эркелеп чоңойду, жакындарынын кучагында эркелеп чоңойду. Сага келген учурда туп болуп, өзүнүн психологиялык бир больницада жаткандай дып болуп калбаш керек. Эркин сезиш керек, эркелеш керек, секелек кызай жүрүш керек. Чындап, мына күчтүү эркектин аялы эрке болот да. Тылтык болот, кичинеге бултыйып калат. Неге? Чын алдында чыныгы эркек турат да. Бир шапалактаса өлүп калат ал аял. Бирок кеңири каалаганча деп жыйнакалат, үстүгө чыгат, мойнуга секирет, эркекти бир айланып эки жагы аттап өтүп кетет. Ошончолук деңгээлде эркелеп ойнотот. Ал күчтүү эркек. Ошондуктан ошентип аялын ойнотот, эркелетет. Себеби пайгамбар ошондой кылган. Себеби пайгамбар чыныгы эркек болгон да. Андан кийинкиси акыркысы аманат. Аялың сенин аманатың. Ага эч качан кыянат кылба. Бул төшөк маселесинде, убакыт маселесинде, иш маселесинде, бардык маселеде. Аялыңдын тиши ооруп турат, билип турасың. Билип эле больницага алып бара бер. Сөзсүз канжалап, жерге жатып калып, больницага 200 кабат төшөк оролуп калыш шарт эмес. Билесиң эртең ошо оорусу күчөйүп, бирдеке болуп калышын. Билип туруп кылбай атасыңбы? Демек, өтө чоң жоопкерчиликке тартыласың эртең. Бул дүйнө болбосо акыретте тартыласың сөзсүз түрдө. Эртең эсеп кысап болот, суроо жооп болот. Ошол учурда жерге карап калба. Аялың сенин аманатың. Аманатка эч качан кыянат